Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү илим изинде көрсөтүүсүнөн сиздерге Кыргыз элинин салттуу маданиятынан болгон коноктоо сунуу, андан соң Кыргыз этнографиялык баалуулуктарына кирген, камчыны кармап кирген киши канча бир этапка чейин бөлүнгөн сырдуу бир маданиятынан тааныша аласыздар. Эмесе биринчи бөлүгү конок күтүүнү, анан конокко кандай камылга көрүшкөн, мына ушул темадан баштасак. Кыргыз элинде жалаң жакшылар отурган 100 баштуу боз үй бул болуштарда болгон көбүнчө. Мына ушул болуштардын 100 баштуу боз үйүндө Кыргыз элинин мен деген жакшылары отуруп, алар коноктолуп, анан ал жерге бейжеке адам киргизилген эмес. Үй ээси ал үйгө, жакшылар отурган үйгө эң жакшы көргөн баласын жана эң жакшы көргөн келинин гана киргизген. Баласынын киргизгенинин себеби, балам ушул жакшылар айткан сөздү угуп, улуулар чапкан жолду чаап, улуулардын уламасын улап кетсе экен деп киргизген. Ал эми жакшы көргөн келининин киргизгенинин себеби, ал ошол жакшылар отурган жерде ар кандай сөз болот, ар кандай суроолор болот. Эгерде суроо берилип калса, орундуу жооп берсин. Ал эми чайды шоркуратпай, акырын куюп маданияттуу сунсун деп киргизген. Конок күтүү маданиятында кийинки муундарга берилүүчү көп сырдуу салттар уланып келген. Ал жерде кыргыздын туткасы ким болот деген маселе козголгон. Эми бул жерде биз белгилеп кете тургандай, азыркы заман менен бир аз салыштырып айтпасак, өтө мындай көркүнө чыкпайт десек болот да. Мисалы ошол ата-бабаларыбыз конок келгенде абдан чоң өзүнүн маданиятын көргөзүп, өзүнүн меймандостугун, ошондой эле конок күтүүнүн этикет нормаларын абдан жакшы сактаган. Мисалы, сырттан келген бейтаныш конок болсун, жолоочу коноктор ал кезде көп болгон. Мына ошол коноктор, кээ бир коноктор жатаар конокпуз, караңгы конокпуз деп өздөрү эле айтып келген. Ал эми кээ бир конокторду кабыл алганда үйдүн ээси салт катары үйдөн чыкпай, конокторду акырын сөзгө тартып, ал коноктор кандай коноктор экен, канча убакытка чейин конок болоорун баамдаган соң, эшиктин алдында же болбосо астанада кымыз куюп аткан, дасторкон салып аткан аялына тымызын белги берген балдар. Мындай белги өтө маданияттуу түрдө берилген. Азыркыдай, байбиче, беркечи сүйлөшөлү дегендей бир одоно сөздөр кеткен эмес. Же абышка чыкчы эшикке сүйлөшөлү деген одоно сөздөр айтылган эмес. Ошол кезде үйдүн ээси конокторду сөзгө алып отуруп, ошол конок канча убакытка чейин конок болоорун билген соң, аялына акырын белги берген. Эгерде чай куюмда эле отура турган конок болсо, ал үйдүн ээси байбичесине чыканактан ылдыйсылап мынтип гана койгон. Бул белги тез арада чайыңарды камдагыла, бул тез кетер конок экен деген белги болгон. Ушул белгилердин баарын берип атканда жанындагыларга байкатпайт. Сөз арасында акырын эле аялына карап белги кылып, сылап, түшүндүрүп койгон. Турган жерден унчукпай эле белги катары түшүнүп, ошол боюнча иш аткара берген. Эгерде конок бир 4-5 саат отура турган конок болсо, кишинин саны азыраак болсо, анда үй ээси акырын отуруп, байбичесине карап, денесинин жарым бөлүгүнөн сылап койгон. Ал деген конок 3-4 саат гана олтурат. 3-4 саатка чейин койдун жарты этин гана салгыла деген белги. Мына ошентип алар бир чети экономия, бир чети ошол конок кеткенге чейин ошо койдун жарты эти салынып, бышып, тартылып калсын деген белги. Эч качан ордунан туруп барып кеңешкен эмес.
Эгерде конок жатар конок болуп калса, анда акырын байбичесин карап, башынан ылдый денесин мындай сылап койгон. Бул деген койду сойгула, башы менен бүтүндөй койду бүтүн салгыла, жатар конок деген белгиси экен. Мына ошондон улам байбичеси эшикке чыгып, конок камылгасын балдары менен, үйдөгү кишилер менен конок камылгасын көрө берген. Ал эми үй ээси ал жай сурашып, өткөн кеткенди сурашып, жакшынакай сөз маданиятына тартып, аябай сөздүн кызыгына тартып, дасторконго караңыздар деп сылык сыпа мамилени жасап, конок менен жакшынакай отурган этикет нормасы болгон. Мына ошентип кыргыздар өз ара конок күтүүдө тымызын белги менен конокту кандай күтүү керектигин билип алышкан. Эгерде конок шашылыш болсо дагы ары бери бирдекени тез куруй койгула дегендей белги бергендиктен ары бери тамак дасторконго тез келип турган. Биз ата бабаларыбыздан калган баалуулуктардан өтө көп нерселерди алып өзүбүзгө бүгүнкү турмушка колдонсок болот. Биз азыр ошол баалуулуктардын далайын жок кылып алдык. Баалуулуктардын көбүнө маани бербей, кайдыгер карап калдык. Казанда кайнаган ашың болбосо дагы конок келгенде жаркыраган, жайнаган кашың болсун деген бизде макал бар. Мына ушунун дагы философиялык мааниси абдан терең. Конок келгенде үңүрөйбөй, чүңүрөйбөй, тимелей, кайдан келатасыңар деген бир суроолорду бергенди биз адат кылып алдык. Бул туура эмес. Ошондуктан конок келгенде дайыма кабагыңарды жайнатып кабыл алуу бул байыртан келаткан салтыбыз. Эми конок күтүүдө кыргыздын абдан жакшы этикет нормалары, маданияты болгондуктан биздин элди изилдеген этнографтар, тарыхчылар абдан баалуу нерселерди байкашкан, сезишкен. Ошондуктан кыргыздар өтө меймандос, кыргыздардын дасторкону ушундай деген сөздөр Европага, Батыш өлкөсүнө, Америкага чейин тараган. Себеби биздин элдин мурунтан сактап келаткан баалуу этнографиясы, маданияты абдан жогору болгон. Биздин эл азыр ошону улантып кетсек дегенден тимеле мындай көзүбүз чачырап турат да. Себеби канча керек биз мурунку бабалардын жыйнаган баалуулуктарын азыркы муундарга өткөрүп берүү бул негизги парзыбыз деп эсептейбиз. Себеби кыргыз эл конок келгенде үйгө кут келет, дасторкон жайнайт, үйдөгү атмосфера, үйдөгү неме өзүнчө аура өзгөрөт деп ушунчалык конок келген күндө күтүшкөн. Кээ бир маалыматтарга караганда кыргыздар чоң жолдун боюна чыгып келеткан жолоочуларды өздөрү чакырып кирген деген дагы маданияттуу бир немелер жазылганда тарыхта. Себеби алар ошол күнү конокту өзүнө алып, ошол келаткан коноктон кандайдыр бир маалымат алып турганга дагы куштар болушкан, кызыктар болушкан. Ошондуктан алар ойлонбостон туруп, акыркы кою калса дагы ошону союп, жаркырап коногун тосо билген. Мына ошондой маданиятыбызды биз жоготпошубуз керек. Ошондуктан биз кыргыздын коноктосуу салтындагы өз ара мамилелерди жана этикет нормаларды айтып коюуну туура көрдүк. Сиздерге биз конок күтүүнүн жана конок күткөндө кыргызда кандай этикет нормалар сакталган деген бөлүктү айтып өттүк. Эми мындан аркы бөлүгүндө биз кыргыздын канаты болгон ат, жылкы жаныбарынын маданияты жана камчыны колдонууда кандай этикет нормалары сакталган, мына ушулар тууралуу айтып кетмекчибиз. Кыргыз эли ушунчалык ат жандуу болуп, ат менен бирге турмушу, социалдык турмушу абдан чиеленип чырмалышкан. Ошондуктан атка байланыштуу жана эр токумга байланыштуу жана камчыга байланыштуу этнографиялык маданиятыбыз абдан көп биздин. Мына ошонун ичинен биз камчы тууралуу сөз кылабыз. Камчы өзү сабы көбүнчө долонодон болгон.
себеби долоно абдан бышык болот деген. Андан кийин өрүмдөрү адатта кайыштан болот. Өрүмдөрү да өзүнчө чоң этнографиялык маданиятка ээ, себеби жумуру кылып, жылаан боор кылып, ар кандай сонун түрлөрүн өрүшкөн. Бул дагы бир жакшы устанын колунан чыккан болот. Эми кыргызда дагы бир жакшынакай камчыга байланыштуу макал бар. Камчыга сап жигитиң барбы дегендей. Себеби балдар, камчынын сабы өтө чоң роль ойногон. Себеби камчыга сап болоор жигит барбы деген, ал элден сурулуп чыккан эр азаматың барбы деген менен барабар да. Мына ошондуктан аномастикалык илимде камчыбек деген аттар дагы абдан көп жайылган. Этнографиялык маданият катары ушул камчынын сыры канча этаптан турат. Биз ошого токтололу. Кыргыз элинде келген конок эгерде камчыны үйгө кирип баратканда камчыны эки бүктөп эр токумга кыстарып койсо, ал конок тынымга эле кирген болот. Себеби ал жолдон калбаган жолоочу, же болбосо кандайдыр бир зарыл иши менен кирген, такыр чай кайнамга дагы отурбаган конок болуп эсептелинет. Ал эми эгерде камчынын сабынан кармап учун бош коюп келатса, анда ал конок ал үйдөн бир катуу жаман маселени чечиш үчүн каарданып, даярданып, керек болсо камчы тартып бергенге дагы даярмын дегендей түр менен келген болот. Аны келген киши эшиктен кирери менен камчыны сабы бош тургандан, камчыны сабынан кармап, өрүмү бош тургандан бул өтө каарданып, каарын араң тыйып келаткан конок экен деп, ошого жараша дипломатиялык мамиле жасоого аракет кылган. Ошого жараша одоно кетпей, аны ашыра кетпей, ашыра чаппай, маселени кылдаттык менен чечүүгө үй ээси аракет кылган. Эгерде камчыны мойнуна салып киргенде тизелей отуруп сөз баштаса, анда бул чоң айыбын мойнуна алып, кечирим сурап келген менен барабар. Себеби алар ошол коноктун келгенде эле жыгылыштуумун, айып менде деген белгинин катарында камчыны мойнуна илип чөгөлөп отурганы, бул алдыңа келсе атаңдын кунун кеч деген менен барабар. Мына ошол макалдар ушундан улам чыккан болуш керек. Ошондуктан камчыны мойнуна салып келген кишиге эч убакта катуу айткан эмес. Ал өзү жыгылыштуу болуп, кечирим сурап келаткандан кийин үй ээси тегерегинде, үй ээсиндеги олтурган коноктор анын жүйөсүн туура карап, маселени чечип, андан кийин ал кишиге тез арада кечирим берүүгө макул болушкан. Себеби ал өзүнүн күнөөсүн толук сезип келатканын эшиктен киргенде эле салам айтып, анан чөгөлөй калып, камчысын мойнуна салып киргендиктен, кандай маселе болбосун кечиримдүү экендигин жана кечиримдүү чечиш керек экендигин кыргыздар жакшы билишкен. Келаткан конок камчынын учун кошо кармап мынтип келаткан болсо, анда ал жаман кабар алып келаткандын белгиси болгон. Өтө жаман кабар болгондугунун белгиси болгон. Аны жакшынакай кылып аттан түшүрүп, анан өзүн күткөн. Албетте келиңиздер деп тосуп алган, бирок эмне кабар экендигин алар мындай элейип күтүп, анан эмне сөз болор экен деп күтүп калышкан. Мына ошондо алар баягы камчынын немесин бүктөй кармап келген жолоочу албетте өзү айта келген, жеткире турган кабарды айтат. Мына ошондуктан алар камчыны жолоочу кандай мааниде, кандай этапта кармап келаткандыгын жана кандай маселе болуп аткандыгын жолоочунун келер менен эле камчыдан улам сезип турушкан. Ошондой эле кыргыз элинин этнографиясына байланыштуу жылкыны кандай баалашкан деген дагы мындай этнографиялык маданияты абдан кеңири өнүккөн.
Ошондуктан атка байланыштуу макалдар абдан көп чыккан. Бул жерде биз сөздү, кыргыз тилинин сөзүндө тактап айтышыбыз керек. Эч убакта макал лакаптар деп кошуп айтпашыбыз керек. Атка байланыштуу макал лакаптар деп, макалдар деп гана айтышыбыз керек. Ал эми лакап болсо, ал сөзсүз кандайдыр бир деңгээлде бир шылдың ретинде же юмор ретинде айтылган кичинекей ирониялуу нерсени гана айтат. Ошондуктан биз жалпы тилинен айтканда, мисалы үчүн атка байланыштуу макалдар дегенибиз туура да. Ошондуктан биз азыр толуктоо иретинде айтып кетишибиз керек. Жигит деги эле атка минген эр адам, атка мингенде эле ээрге кыйшак отурупсуң деген да сөз бар. Бул иши жүрбөй калган, же бир ишти бүтүрө албаган эр жигиттерди сен атка мингенде эле кыйшак мингенсиң деп айткан. Атка минүүнүн да маданияты болгон, жана атка мингенде жолоочу эч убакта токтоп же артына кайрылган эмес. Себеби мындай ырымда токтоп калса, ал андан ары иши жүрүшпөйт же иши болбой калат деген ырымды кармаган. Ошондуктан атка чап секирип минип, түз минип, жана атты желе бастырып ылдам кеткен, бул шыр кеткен эр жигитке айтылуучу салттуу көрүнүш. Ал эми кыргыз элинде мындай адамдардын шар жүргөн жигиттин ар дайым жол ачык болот деп баа бергендиги мына ошондон болуп эсептелинет. Ал эми атка мингенде эки жакты атты жай бастырып, эки жакты карай бергенде дагы атайын кыргыздын поэтикасында белгилеп айтып кеткен. Атка мингенде эки жакты элеңдеп карай бербегин, атты желдире тез бастырып үйрөнгүн, атты илең салаң бастырып эки жакты карасаң, сен бир келбээрсиген эле мындай адам көрүнөсүн. Ошондуктан атты дайыма желдире басып тыкан жүргүн, багытыңды түз карагын, эки жакты көп карабагын, көйрөң атка коносуң деген биздин мындай атайын бабалардан калган адеп сыяктуу атайын табылгалар бар. Мына ушул сөздөрдүн баардыгы адептүүлүккө, адепке кирет деп белгилеп кетсек болот. Дайыма атта чапчаң жүрүү бул кыргыз элинин байыртан бери келаткан этнографиялык маданиятынын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Ат өлгөн жерде жол бүтөт. Ат адамдын канаты дейт. Себеби мурунку байыркы орто кылымдарда башка транспорт болбогондуктан ат негизги, ат төө бул негизги биздин транспорттук каражатыбыз болгондуктан кыргыз эли ушунчалык жылкыга маани берген, жылкыны асырай билген, жылкыдан кандай мындан жорго чыгабы, күлүк чыгабы же таскак чыгабы деп анын сөөгүнөн, сөөк түзүлүшүнөн маани берип, абдан саяпкерчилер муну алдын ала сезе билишкен. Ошондуктан бизде жылкы жаныбарына байланыштуу макалдар абдан көп. Дагы бирөөнө токтолуп кетели. Ат жалына казан ас дейт. Эмне себептен айтылган? Өзүңүздөр элестетиңиздер, аттын жалына эч убакта от жагып казан асылбайт. Бул деген сөз өзүңдүн күл азыгың болсо, аттан түшпөй, ошо эрде отурган таризде жолду бузбай, токтотпой азык алып кете бер деген. Алар чаначынан дайыма чанашты илип жүрүшкөн да, чаначынан кымызын, чалабын дайыма ичип, кургак немесин жеп кете берген. Ошондо алар жолду да арбыткан, дайыма шайдоот жүрүшкөн, ачка болгон эмес. Ошондуктан ат жалына казан ас деген макал келип чыккан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү илим изинде рубрикасынан сиздерге кыргыздын баалуу маданияты болгон конок күтүү салтын, андан соң биз кыргыздын канаты болгон жылкы жаныбары жөнүндө макал лакаптар жана камчынын канча сырдуу маданияты болгон мына ушуларды чечмелөөгө аракет кылдык. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.